Саламатсызбы, Ахмат мырза? Студиябызга кош келиптирсиз. Келе жаткан майрамыңыз менен. Менимче сиздин учурдагы биздин мырзалардын бардыгы эле армияга барган болуш керек, мекенин коргогон болуш керек. Бул чыныгы сиздердин майрамыңыздар. Сизди эфирге чакырганыбыздын себеби мына кийинки күндөрү бизде өлкөдөгү саясий абал бир топ олку солку болуп жатат. Бул жерде мунун негизги себебинин бири келе жаткан шайлоо. Ушул шайлоого даярдыктар кандай, сиз катышасызбы деген биздин көрөрмандардын суроолору бар эле, ошого азын-аулак жооп берип койсоңуз. Бардык эле өлкөдө шайлоо жакындаганда кандайдыр бир саясий шайлоо, президенттик шайлоо болобу, парламенттик шайлоо болобу, ар дайым саясий популизм, саясий активдештирүү күч алат да. Бул естественный нерсе десек болот. Ошон үчүн бардык эле партияларда эле биз дагы шайлоого даярданып атабыз. Кудайым буйруса катышабыз. Кудайым буйруса жемиштүү бир жеңишке жетебиз деген ой пикирибиз бар. Мен деле бардык саясий партиялар шайлоого катышам дегендердин бардыгына ийгилик каалайм. Ар биринин мыйзамдын чегинде, конституциянын чегинде катышканга укугу бар. Ошон үчүн бардыгына ийгилик. Эл өзү тандап алат. Бул жерде дагы бир суроо болуп жатат. Мүмкүн партиялар менен чогуу барбай, ар ким жеке өзүнүн кандидатурасын койсо, эл бир инсанды шайласа, мүмкүн калысыраак болобу эле деп. Мисалга алсак, Бүтүн Кыргызстан партиясы Адахан Кимсанбаевич, биз жеке Мадумаровду өзүн шайлап көтөрмөкпүз. Ал эми партия болуп келгенде, партия жетиштүү добуш албай калат экен дагы, айтылган пайызга жетпей калып, анан кийин өтпөй калат экен деген пикирлерин айтып атат. Эми Адахан Кимсанбаевич 2010 жылды мен тарых иретинде айтып коюшум керек. Себеп дегенде чындыкты ар дайым айтып жүрүшүбүз керек. 2010 жылы Бүтүн Кыргызстан өткөн. Бирок ошол мезгилде 2-3-4-5 участокты жокко чыгарып, Бүтүн Кыргызстанды мындай четте калтырып коюшканда, алган добуш менен өткөн деп мен айта алам. Биринчиден. Экинчиден, Адахан Кимсанбаевич бул көп жылдардан берки такшалып калган саясатчылардын бири. Бүтүн Кыргызстандын эле бардык эле саясий партиядай шайлоого катышканга укугу бар. Ошон үчүн бардыгына бирдей эле мындай условия. Бирок мен ушул ойду мындай кеңирээк айтып кетер элем. Бул өзүмдүн жеке оюм. Эгерде 120 мандат болсо, 120 округ кылып, ошол ар бир округтардан саясий партиянын мүчөлөрүн, ошолордун ар бир партия өзүнүн талапкерлерин койсо, бул жакшы эл ошонун ичинен тандап алып, ар бир округдан кандайдыр ачык айкындык, жанакындай бүгүнкүдөй элдин арасында сөз болуп атпайбы, көпчүлүк мындай өмүрүндө саясатта жок, бизнесмендер жана башкалар өтүп кетип атат деп. Бүгүнкү саясий партиялардын мыйзамы боюнча, шайлоонун мыйзамы боюнча, алардын көпчүлүгүн элдер деле мындай тааныбай калып, саясий партиялардын тизмегине киргенден кийин алдыңкыларды гана билип, калгандары мындай белгисизден өтүп кетип атпайбы. Ошон үчүн биз келечекте, мен ойлойм, эгерде парламенттик мамлекет башкаруу системасында кала турган болсо, биз жогорку кеңештин качестволук составын, ошого чыныгы мамлекетте иштеп, өзүнүн мындай опыту бар, Сапаты жогору, Сапаты жогору адамдар тандаш үчүн биз анда 120 округга бөлүп, ошол жерден талаш тартышуу, ошол жерден элдин элегинен өтүп келген туура болот деп эсептейм. Бул жолку шайлоодо сиздин байкашыңызча калыстык болобу? Жогоруда айтып кетпедикпи, жанагы Бүтүн Кыргызстан партиясы бир кезде алган, өткөн, бирок ал эмнегедир анын добуштарын, аларга берген добуштарды бурмалап жиберишти депчи. Бул жолку шайлоодо сиздин көз карашыңыз кандай? Мен ишенем, мындай таза өтүшүнө ишениш, ар бирибиз ишенишибиз керек. Ага далил катары бүгүнкү президенттин жогорку кеңеште сүйлөгөнүндө бардык партияларга бирдей шарт, кайсы гана партия болуп
утуп келбесин, ошол партиялар менен иштешүүгө мен даярмын деген айткан сөзү. Андан тышкары, мисалы Атамбаевдин учурунда партияларды кандайдыр бир көзөмөлгө алыш үчүн өзүнүн бийлик тараптан каалаган партияны өткөзүш үчүн 9%га көтөргөн. Бүгүн мисалы президент элдин, саясатчылардын, жалпы элдин ой пикирин эске алуу менен өзүнүн ой пикирин айтты. Ал жерде 9%га биз даяр эмес, общество даяр эмес экен деп туруп, биз ага үйрөнө элек экенбиз. Ал эми 7% биз буга чейин өткөнбүз деген ачык айкын өзүнүн ой пикирин айтты. Бул деген сөз 7%га түшүрүү, шайлоо ачык айкын өтсүн. Күчтүү кайсы партия күчтүү болсо, элдин тандоосуна татса, утуп келсин деп бүгүн ачык айкын айтты да. Себеп дегенде 7%, жалпы келген шайлоочулардын 7%, бул 140 000 голос добуштан примерно ошондой болот. Ошон үчүн бүгүн саясий конкуренцияга, саясий атаандаштыкка мындай жол ачылып атат десем болот да. Ошон үчүн бүгүнкү бийликтин ошо шайлоонун таза өтүшүн, шайлоонун тынч өтүшүнө биринчи мындай ачык айкын кадамы десем болот.